бүгүнкү сессиянын күн тартибинде бир эле маселе. Жалал-Абад шаардык кеңеши бүгүн 1 апрелде шаардык бюджетке өзгөртүү киргизүү боюнча кезексиз жыйынга чогулду. Буга чейин бекитилген бюджеттик каражатты кайра башынан учурдагы кырдаалга байланыштуу карап чыгуу зарылчылыгы айтылды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жылдын башында бюджетти бекитип жатканыбызда шаарыбыздагы Шопов көчөсүн кеңейтүүгө 58 миллион сом акча каражатын бекитип бергенсиздер. Бирок бүгүнкү азыркы шартка байланыштуу ал курулуш ишин токтотуп, ошол курулушка каралган акча каражатын шаарыбыздагы бүгүнкү күндөгү андан өтө маанилүү маселелер боюнча акча каражатын толугу менен кайра башынан бөлүштүрдүк. Ал акчага бет кап, кол кап, антисептик, коргоочу костюмдарды сатып алуу жана калктын аярылуу катмарына азык-түлүк жагынан жардам берүү сунушталды. Калгандары бул ошол шаардык кеңешти милдеттендирип токтомдун күчүнө киргизүү боюнча урматтуу депутаттар. Сурооңуздар болсо жооп берейин. Депутат Шайырбек Ташиев каралган акчадан тартип сакчыларына каражатты көбүрөөк бөлүп берүүнү сунуш кылды. Ал эми мэрия тарабынан ачылган атайын эсепке түшкөн каражаттарды көзөмөлдөө жагы ортого салынды. Мэрияда өзүнчө счет ачкансыңар да? Ооба. Ошолго канча акча түштү, аны каяка жумшадыңар? Ал могул жерде каралып атыптыр го. Ошолду токтомдо Шайырбек Ызжаевич, токтомдо жазып кетип атпаймынбы? 2 миллион сом өлчөмүндө атайын эсеп каражаты чыгарылсын жана киреше бөлүгүн бекитилип, мэриянын буйругу негизинде каржылансындар. Бүгүнкү күндө 285 миң сомдой акча каражаты келип түшкөн. Бирок аны распределение кыла элекпиз. Ошон үчүн бизде конкреттүү колубузда маалымат болбогондуктан буну мэрияга жүктөп атабыз. Ошол мэрия өзүнүн комиссиясынын негизинде бул коронавируска түшкөндөн кийин кайра эле ошо коронавирустун алдын алуу же кесепеттин жоюуга гана иштетиле турган акча каражат. Андан кийин дагы кошумча мына жерде жанагы биз акча бөлүп берип койтабыз, ун алгыла, май алгыла депчи. Ошол жерде мэрияга милдеттендирилсин деп атат да. Ооба. Ошол жерде биз жана сунушубузду айттык. Ар бир фракциядан бирден депутат кошсун. Кайерден кайсы продуктун алды, канча сомдон алды, кайерге койду, кимге берди. Себеби дегенде азыр жанагы силерде майыптар, списоктор, жана соцфонд, соцзащитада турган ошолорго эле берилип атат да. Ооба. Кайра ошолордун үстүнө дагы бере бербеш керек. Бул жерде алардан сырткары дагы канча жарандар бар да. Ошондуктан ушу депутаттар дагы ошо элдин арасында жүрүшөт. Ушулар дагы билет көбүнүчү. Мына онго кече берилген, эми кийинкисинде башкага берели депчи. Ошондуктан комиссияга биздин ар бир фракциядан бирден депутат кошуп койсоңор, бул мэриянын эле өзүнө милдеттендирилбестен. Бул боюнча да Шайырбек Ызжаевич мэрияда отурум болгондо жерде тапшырма берилген. Бир жолу берилип кайталага берилбейт. Же болбосо бүгүн анын үйүндө жетерлик тамак болсо берилбейт. Мындай айтканда бул алынар менен бүгүн эле шаардын баарына таркатылбайт, кампада сакталат, муктаждыкка жараша гана берилет. Анан жанагындай болуп, шаар боюнча алар соцзащитанын эсебинде турбагандарга дагы берүүгө бизде азырынча мүмкүнчүлүк болбой атат. Жок, аны мен мисал катары эле айттым, ошо жанагы бирөөгө дагы кайра бере бербесин депчи. Эми турганда дагы, например, депутаттар билсин. Биздин ар бир фракциядан бирден депутат билсин. Биз фракция ар бирибиз ошол депутаттан сурашыбыз керек. Ошол ундар турабы биз алган ундар? Же таркатылып кеттү? Таркатылса кимге таркатылды? Биз ар дайым билишибиз керек да. Себеби деген депутаттар бөлүп берип атат да бул бюджеттен акчаны. Анан кийин ошол акча каяка кимге не кылып берилди? Ошону карап. Шайырбек Ызжаевич, аны жана айтпадыңызбы? Бирок материалдык жоопкерчилик бар бул жерде. Материалдык жоопкерчилик болгондон кийин ал адам каяка бергенин толук билип, кагаз жүзүндө дагы документтештирет. Бирок келерки сессияларда баары бир бюджеттин каяка иштетилгени боюнча сиздерге кеңири отчет беришет. Себеби дегенде кайрылуулар депутаттарга да түшүп атат да. Биз ошол ар бир фракциядан бирден депутат болсо, ошонго ошол кайрылууну беришибиз керек. Мына биздин мына участкадан мына жаранга бөлүп берели деп. Анан кийин ар бир фракциядан барган депутат ошол силердин бөлүп бере турган комиссияңарда катышып, ошол адамдарга бөлүп бергенге алар дагы аракет кылсын деген эле ойду айттым да. Туура болобу? Депутаттар арасында бөлүнүп жаткан акчанын мыйзамдуулугу тууралуу да ойлор айтылды. Анткени Кыргыз өкмөтү тарабынан ири суммадагы каражаттар региондорго, анын ичинен Жалал-Абад шаарына да бөлүнөрү чечилгени белгилүү. Анда Жалал-Абадтын жергиликтүү бийлигине жергиликтүү бюджеттен дагы миллиондогон акча бөлүүнүн канчалык мыйзамдуу болору суроо жаратпай койгон жок. Анан биз азыр ЧСК деп бөлүп койдук 11 миллион. Аны биз жогорку кеңештен же правительстводан токтом келгенде гана аштырып кылабыз да. Азыр премьер-министр кече айтылды, аймактарга Кыргызстан боюнча
жардам берилет. Ал СОС министр тарабынан жергиликтүү бийлик менен негизинде таратылат депчи. Ал мына ЧСК бөлүнгөн акчаны биз азыр пока иштете албайбыз да, туурабы? Мурат Абатукарович. иштеле берет. иштеле берет. Сиз кайсы токтом негизинде иштетебиз анда? Биздин токтомго таянасыз. Ооба. Туурабы? А биз эртең жоопкерчилигине бюджетный кодексте ЧС боюнча каралган эмес да? Анда силер карабагыла анда биз бүгүн эмне чогулдук анда? Жок, карабагыла эмес. Мен мыйзамдуулугун эле сурап атам да. Калган маселелер жабык эшик артында каралмай болду. Эскерте кетсек, Жалал-Абад шаарында бүгүн 1 апрелге карата бир жарандан коронавирус илдети аныкталганы маалымдалган. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.